Бүгүнкү күндө жерлерде арыстан алайды укпа деп ошол жердеги мечиттегилер, молдолор кыдырып атыптыр. Ошол жактан бизден илим алып, ошо кыргызчылыкты, улуулукту сүйлөгөн адамдардын үйүнө чейин барып, көчтеп, мына ат башта 1-май айылында. Жаңыл деген эже бар эле. Айланайын молдокелер. Арыстан алай чындыкты айтып атат. Эл чындыкты укпай эле койсунбу? Арыстан алай улуулукту айтып атат. Улуулукту укпай эле койсунбу? Арыстан алай доордун талабын айтып атат. Аны укпай эле койсунбу? Арыстан алай кыргыздын улуулугун таанытып, улуу сыпатка өткөрүп атат. Аны укпай койсунбу? Азыр элди сен эмес, керек болсо мен токтото албайм. Ошол эжеге барыптыр. Көч деп, анан айлам кетти дейт. Эртеси күнү айыл өкмөтүнө барып киши алдым дейт. Анан мечитке бардым дейт. Мечитке барып анан далил койдум дейт. Силер чыныгы жолдосуңарбы же мен чыныгы жолдомунбу? Деп далил койсом уялышты дейт. Андан кийин түш көрдүм эле дейт, бир ажыга барып келген кишини. Мечитте жатыпмын, ойгонуп кетип дейт, ошо жаңыл эже айтып атат. Анан эле не турасыз бу жерде десем эле, ал ушу эшиги жок терезеден сыртка чыгып кетти дейт. Көп өтпөй эле жайлоого барганбы ал ажы киши. Дагы бир балага тетир сүйлөгөнбү? Мындай өлтүрө жастап сабап коюптур дейт. Айланайын молдокелер, сен ааламды жокко чыгара албайсың. Чындыкты жокко чыгара албайсың. Ошондуктан окусаң окуй бер, кийин эшикке чыкпай окуп каласың намазыңды. Көчөгө басканды кой. Көчөдөгү элди мен токтото албайм. Ушуну ойгонгон кыргызды мен токтото албайм, сен эмес. Ошондуктан куруу аракетиңерден алысыраак болгула. Тетирсинчи элге жаман көрүнүп калып атасыңар. Анан ошол жерге барып айткан экен, жаңыл менен сүйлөшпөгүлө депчи. Жаңыл өзү өтө жакшы аял. Ооруп кырсыктап ошол башы менен кулап калып, бирөө ошо диңге кирсең айыгасың деп. Анан мага келген экен. Мен ар кимдин эле тарыхын баягы кандай ооруп келип, кандай айыгып кеткенин билбейм да, өздөрү кийин айтып бериптир. Ошо биздеги илимдегилерге, эфирге, видеого. Ана мен ошол жерден айыгып атсам дейт. Мен ошончо кырсыктап келсем, мен ушу улуулукту, чындыкты мен кантип жокко чыгарам? Мен акты саткан болбойм анда. Мен чындыкты саткан болбоймбу? Мен арбайды саткан, периштени саткан болбоймбу дейт. Анан айттым дейт, мен үйүмө эмне бирөө кирбей койду. Жок, тетирсинчи өтө жакшы аял. Жакшы көрүп элдер коштоп, колдоп келди дейт. Көрдүңүзбү, өзүңөр жаман көрүнүп калып атасыңар. Ааламдан берилет, диндегилер айнып калат депчи. Бул эки түрү бар. Биринчиден сен кысылып жүрө берсең, ичиңде кийген ак энергия сени кысып коет. Кадимки эле псих же шишик же жара бир бала ооруган кабыласың. Бул бир кыры. Экинчиси, сен көрдө бейиш бар дей берсең, айныга окшоп калып атпайсыңбы? Бейиш дүйнө бул дүйнөдө башталып атса. Көрдө тозок бар дей берсең, айныганга окшоп калып атпайсыңбы? Ошондуктан мындай заманга карап өскүлөчү. Ата теги арбайыңа карап, Аллахты иштесең чын эле, ошол эле Аллахтын өзү эле ата теги арбайың. Мына атаң Кудайың дегендей эле, мына атадан чыккан бата туп-туура чыгып атат го. Жолуң ачып кеттим десе ачып кетип атат. Колдо салып кеттим десе салып кетип атат. Тилди ийгизсиң жазалап кеттим десе кырсыктап атат. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер ошо бир мындай караңгылыкты токтотолу. Бизге жаңылык келип турат. Мына ошо кыргыз жолундагыбыз дегендер деле ошо кыргызды жаманатты кылбагыла. Жаманатты кылып атасыңар жана молдого окшоп. Арасынан карайлы, кимдер бар экен десең. Өткөндө айттык эле, теңирчилик дин болбойт.
ой адам теңирге айланып атса кандай бир дин болот? Теңир деген доор башталып атса, атса адам ааламдын ролун аткарып калып атса, кыргыз дүйнөнү ою менен башкарып калып атса, кандай дин болот ал? Ал чектелбейт, ал дагы керемет күчөйт. Мына аны да бир акенин атын унутуп калдым, бир 5 аял менен чыгып пресс-конференция берип, баштаганда эле бата менен берип, күлкү болуп калдыңар го. Ой, калпаңды оңураак кийип алчы деп жазып тургу комментарийде. Кыргызда энергия бар десе, өсүп алган адамдар суроо кылыптыр да, сен энергиянын эмнесин түшүнүп коюпсуң депчи. Ошондой жалган эскичи жолдун баарын жапчу менмин. Ааламдан берилет. Арыстан Алай эң биринчи сени элчилик кызматыңды эскен чыгарып, экинчи сынчылык кызматыңды дейт. Үчүнчү оксуң. Мына Кудай да ок. Кудайга карап табият, аалам, адамзат айлангандай Арыстан Алай дагы ошол көктүн жердеги көчүрмөсүбү, өзүбү кийип алганбы, же аны пайдаланып атабы, дагы бир сырлар ачылар. Оксуң дейт, андан теңирдин отусуң, энергиясысың. Чоң-чоң энергиялардан баштап. Анысы кандай биз сындап туруп бириктирбесек бирикпейт. Мына ошо Арслан бабка барганда, чуулда бар жакта өзбектердин үнү чыгып атат. Эмне ошо өзбек да бир 40 руу бирөөнө кирип кетти. Кел. Ошо мазарга сүйрөгөндөр жаңылбагылачы. Байкуш ошо канча кишини алып барып убара кылдыңар. Убара кылбагылачы, убактысы. Барып келген акчасы, үй бүлөсүнө туруп эле энем кетип калса үйдө, бала чака не деп ойлоп калат? Же жинде эмес, же соо эмес, же бир адамдык, же аталык, же апалык сыпат болбосо, же аялдык сыпат болбосо,